Мына бүгінгі күнде базарларда, жана торговый содалық борборлордо сиздерде кичинекей лабораториялар бар да бүгүнкү күндөчү. Ошолордун баарыны жеке менчикке берип койдуңузбу? Жок, азыр баарын берген жерибиз жок. Бирок аутсорсинг кылып, ошол ветеринария жөнүндө мыйзамга ылайык өкмөттүн токтому бар, атайын жанагы делегирование полномочий боюнча. Ошол боюнча азыр жанагы чакан базарларды биз азыр эме кылып берип атабыз. Бир 5-6 базарды бердик азыр. Мына ал эгерде жеке менчикке берген туура эмес. Надзор тамак ашты өкмөт өзү карап туруш керек. Мына азыр интернетте жүрөт. Тарыз коондор мисалга бардыгы азыр Өзбекстан, Тажикстандан келип атат. Ким текшерип атат? Текшерүүлөр жүрүп атат, нитраттары көп экен алардыкы. Бирок ошол болсо да базарга киргизип атат бүгүнкү күндө. Ким берет уруксатты? Сиз айткан жанагы жеке менчик кишилер берип атат ошонун баарын. Аларга акча болсо болду аларга. Кандай болсо да аны кое берет алар. Зиядин Исламович, муну биз рейд кылып, биз талап кылып чыгарып атабыз, ошону коомчулук дагы билсин. Элдер дагы ошо телевизордон көрүп, ошол жанагы ранний овощилерге албасын, ветеринардык жана сертификатын сурасын деп ошону атайын биз уюштуруп чыгарып атабыз, албасын деп. Кечирип коет, ошолордун баардыгы базарга келип атат да. Сиздер дагы берип атасыздар ошол жерге справка, заключение берип атасыздар. Азыр айыл чарбага төңкөп атасыздар мынакей. Ал туура силер түздөн түз силердин ишиңер базарда сатылып атат баардыгычы. Эми тамак аш коопсуздугуну мамлекет өзү көзөмөлгө алыш керек. Эч канча жеке менчикке бербеш керек аны. Сиз ошол жагын көзөмөлдөңүз. Ал туура эмес ал.